Саламатсыздарбы, эфирде кайрадан маанилүү маек. Бүгүн бизде конокто Кыргыз Республикасынын эл артисти, кылымыз алкары сыйлыгынын ээси Юрий Бабков. Эфирден алыстабаңыздар. Саламатсызбы, Юра мырза, студиябызга куш келиптирсиз. Бүгүн биз жалаң чыгармачылык топтор менен маектешип жатабыз. Сиз биздин экинчи коногубузсуз. Кирип келген жаңы жылыңыз менен, жаңы жыл кандай өттү, эски жыл эмне менен эсиңизде калды? Негизи эле бүгүн эмне менен алексиз? Коомчулукка азынаак ой бөлүшүп койсоңуз. Рахмат, саламатсыздар, дагы саламатсыздар көрүүчүлөр. Сиздин да жаңы жылыңыздар менен. Былтыркы жыл аябай биз үчүн жемиштүү болду. Айтып кетсе, мына августтан бери даярданып баштап, мамлекеттик тилдин 29 жылдыгына көрсөтүүнү тарттык. Андан ары мен ойлойм чоң нерсе тартылды, көп чуркадык. Аянтта концерт койдук телевидениянын 60 жылдыгына. Көп жылдыздар келди, элес, баары эле кайрат. Эл үчүн чоң концерт болду. Концерттен кийин 500 кишидей арулуктарды алып чыктым. Өзүнүн кийимдери менен флешмоб, бир сааттык флешмоб тарттык. Бул мындай айтканы менен чоң иш. Андан кийин эле дагы телевидениянын 60 жылдыгына телевидениянын ичиндеги менен аябай электендик. Анан мен ойлойм, биздин форматта эмес, биздин атабыз Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына көрсөтүүнү тарттык. Биздин форматта эмес дегеним, баягы биздики шоу программа кетет го. Биз классикалык түрдө тарттык, бир сааттык. Абдан сонун болду да деп. Эми жаман өзүм мактайт эмес да буякта. Анан ошондон кийин эле адаттагыдай быйылкы ошо көгүлтүр отубузду тарттык. 7 күн съемка болду, 8 күн монтаж болду. Бирок жемиштүү болду аябай. Кудай бир жардам берди. Анан биздин долбоордун эстрада жылдыздары менен бирге өзү жамааты абдан жакшы. Андай иштеш жеңилирээк. Бирок өзүнүн татаал жагыттары да бар. Профессионал эместер десек, эми биздин да октябрь ноябрда Ырдайлы кыргыз ырларын 10 жылдыгы болгон. Эми аны кандай десем, 60 жылдык болуп атса, 90 жылдык болуп атса, мен анан тим койдум да уятта, ошол жерде биздин 10 жылдык концерт коет элек, элге отчет депчи. Анан мен муну мартка которуп койдум, ушул жылга. Быйылкы жылдын мартына, Көгүлтүр отубуз азыр элдин айтымы боюнча абдан сонун болду. Ар бир телевидениядагы сонун, бирок биз ар бирөөнүкү формат башка. Биздики ушу тамаша менен, анан элди кызыктырган биздин ырчылар, арулуттар, эстрада жылдыздар менен ырдайт. Тамашасы көп, күлкүсү көп. Эмне десем, биздин долбоор, түшүндүрүп кетсем, кыргыз тил аркылуу, чыгармачылык, маданият аркылуу деп кошуп койсом, жаңылбайм, арулуттарды ошо кыргыз тилдин тегерегинде бириктирип атат. Муну абдан түшүнүш керек. Болгондо да биздин долбоор эч бир жерде андай долбоор жок, дүйнө боюнча. Эми азыр баштадык. Мамлекеттик президенттин алдында мамлекеттик тил комиссия менен бирге кечээ эле чогуу заседание болду. Быйылкы жыл мамлекеттик тилге 30 жыл болот. 23 сентябрда. Сөзүңүзгө аралды, сиз дагы деле ошол комиссиянын мүчөсүсүз, бүгүнкү күндө дагы? Жок, мен иштешип атам да. Баары бир кылган кызматыбыз бир да. Бир да. Анан иштешип, анын үстүндө биздин долбоордо көп адамдар бар. Кыргызстанда арулуттар, чет өлкөдө эсептесем 20га жакын алыскы чет өлкөдөн бизге катышыптыр. Азыркы учурда бизде Нигериядан бар, Ирандан бар, Индиядан бар. Көп ошо 20дай мамлекет бизге катышты. Алардын баары кыргызча ырдашат, Кыргызча ырдашат, баардыгы кыргызча ырдашат. Манас айтат чечендер.
Жакшы экен, жакшы самал экен. Ушундай олуттуу иштерди жасоодо каржы маселесин кайдан табасыз? Мисалы үчүн ошол чоң көйгөй. Мен айтайын, канча жылдан бери ошол маселе чечилбей атат. Тилекке каршы. Мен көп ак үйгө бардым, көк үйгө бардым. Кээ бир мисалы долбоорлор жазылат да. Жазылып, ага деле кандайдыр бир жардам берилет да. Биздин долбоорго фестиваль катары 18 жыл болду. Быйыл 19 болот. Теле долбоорго 10 жыл болду айтып атпаймынбы? Анан каржы, жалпы чоң каржы маселени мен чечип атам баарын. Эми айтайын, мен өзүмдүн эч сатпайм деген машине 500 үй. Мен өзүм машинеге жакынмын. Аны саттым, аялыма билекке берген машинени саттым. Ушул долбоорлорду ишке ашыруу үчүн, Ишке ашыруу үчүн. Анткени менин тажрыйбам көп, көрүп атам да чөгүп бараткан да. Ошондой да эми башкасын айтпай эле коелу. Студия жалпы өзүбүздүкү, компьютерлер өзүбүздүкү, монтажный стол өзүбүздүкү, жада калса карызга алабыз. Анан кандай десем, эми телевидениеге рахмат. Уштеп көрсөтүүгө баарын берип, баарын неме кылып атабыз. Эми биз ошончолук биз деле жакшы иштеп берип атабыз. Бирок түшүнүш керек, мен иштеген адамдар менен башка долбоорлор иштесе, эстрада бүт жылдыздары даяр келет, өзүнүн записи бар, өзүнүн минус плюстары бар, өзүнүн кийимдери бар. Башка улуттар келгенде алар бардык эмес да, акчасы барларчы, жазганга. Кийимге чейинге да жардам беребиз. Андай күндөр да болду. Бирок бул долбоор керек болбосо мен эч ак эле таштамакмын. Бул долбоор керек. Анткени кээде чарчап кетесиң, көчөдөн адамдар жолугуп, ой рахмат, сиздерди күтүп көрөбүз. Сиздер ушундай жакшы, сизге пак эл батырын бериш керек. Бир жолу чогуу фестивалды айтып коюшум керек. Фестивалды 2000-жылы тил комиссияда башкарып иштеп аткан маркум Казат Акматов менен баштадык. Аркамдан көп чуркады. Мен мындай орусча айтканда отмазка кылып эле тияка барып келейин, бияка барып келейин, анткени 96-97 кадыр түндө өткөргөм да. Андай фестиваль биякта боло элек. Эгер ошол фестивалды менден тартып албаса, менин досум Роза Рымбаева өзү айткан ошондо, көрүп иштегенимди. 3 жылда жүрө сен Азия Даусунан ашып кетесиң. Мен арам оюмда турам. Жок Роза, мен 5 жылда Юрмалага жетем. Эң кичи туризм өнүкмөк. Мен азыр деле оюм бар. Колдосо эле мен Билан дегенде деле ар эмелер кылып көлгө фестивалга чакырып делем кыргызча ырдатып. Бир орусча, бир кыргызча ырда кылам мен. Ар колдон келет. Азырынча ден соолук Кудайыма шүгүр. Кандай десем, эми дагы көп нерсеге үмүтүм бар. Кыргыздар жакшы бар, талантым бар, бирок таанышым жок дегенде болуп, ошол сиздин жакшы ойлоруңуз, идеяларыңыз бар экен, бирок ошого жумшап каражат жумшаш керек экен. Сиздин жеке пикириңиз боюнча буга кандай өкмөт жардам бериш керек деп ойлойсузбу, же кандай деп ойлойсуз? Албетте. Демек көп фактылар бар. Канча биздин долбоорду көрүп, мени токтотуп, аялдары кучактап, өпкүлөп, мен күйөөм биринчи каналды көрчү эмес, кыргызча сүйлөчү эмес. Бир жолу 2006-жылы спорт сарайында өткөргөм да, биринчи жолу сыгандарым чыккан да. Ал үйгө келиптир да, ушундай сыгандар кыргызча ырдап атат, сыгандар. Ошондон бери андан мекенчил жок кыргыз тилинде. Ушундай учурлар көп, каттар келет. Мага Баткенден бери бир абышка 2 жыл келип кетти, колун кармап коеюн депчи. Бул эми мен өзүмдү мактабайм, мен долбоорумду мактап атам. Өзүмдү мактаганда эмне, мен канча жылдан бери сахнада мен ал жаш кезде өткөн ВИА болуп жүргөндө, космонавттан кийин эле биз болчубуз да. Демек, мына азыр биз чоң маанилүү иш кылган атабыз. 30 жылдыкты белгиледик ушул Голубой огонёкто. Эми дагы жанагы айткан 10 жылдык долбоорубуздун 10 жылдыкты спорт сарайында өткөргөн атабыз, марттын ортолорунда болжол болуп атам. Ошол жерде кайра эле 30 жылдыкты даназалайбыз. Ошо мамлекеттик тилдин 30 жылдыгында карата ырдайлы кыргыз, анткени бир да мамлекеттик тил менен 10 жылдыгына карата ошол концертти уюштуруп атабыз. Элге бир чети отчет, бир чети момундай эле сентябрда чыгып эле 30 жылдык болуп атат дегенде бул кандай? Жылдын башында бар. Ошон үчүн Голубой огонёкто мен мындай тамашалуу чогулуш кылып айттым.
балдардан сурап кудулдар отурат. Эмки мына былтыр момундай болду. Быйыл эми кандай майрам бар, чоң майрам билбейт. Мамлекеттик тилдин 30 жылдыгы болот деп жарыя бериш керек. Мамлекеттик тилдин баркын көтөрүш керек. Болгон салымды бериш керек. А кээ бирлер ар бурчта уран кылып кыйкырышат, кыргыз тили жоголот, кыргыз тили жоголот. Жоголбойт бул тил. Акындарды берген улут, манасчыларды берген улут, бул тил жоголбойт. Бул болгону тилди багыш керек, бөпөлөш керек, өстүрүш керек. Мен кандай десем, арданып кетип, убактым болсо эле 2 айга курс ачайын деп атам да, кыргыз тилге. Кыргыз тили боюнча? 2 айда үйрөтөм, мындай. Эл менен кенең сүйлөшкөнү. Эми анткени көп технологиялар тура эмес. Сиздин 2 айлык кыргыз тили курсуңузга биздин кыргыздар барып уят кылбаса болду. Эмнеге уят кылат? Үйрөнсүн да. Үйрөнсүн да. Жакшы экен Юра байке. Бул кыргыз тилин көтөрүү даңазалы боюнча сиздин бул айткан сөздөрүңүздө бир дагы калет жок. Анча-мынча биз кыргыздар намыстанышыбыз керек. Сиздин балдарыңыздан бери ушинтип кыргыз тилди жактап сүйлөп жатканына. Андан кийинки суроом, негизи бүгүн биздин садиктеги балдардан тартып басалып алган абышка кемпир чалдарыбызга чейин эле саясат боюнча көбүрөөк маалымат алып, саясатка абдан батып алдык белчебизден. Анын ичинде чыгармачыл топтор дагы алыс эмес бул саясатка. Сиздин жеке көз карашыңыз бүгүнкү биздин Кыргызстандагы саясий абалга? Мен саясаттан алысмын. Мен кандай десем алыс. Кирбейм да ичине, аралашпайм да. Анткени мен кесибим башка. Бирок дилиттант катары, орусча айтып койдум. Мен күйөм саясатка. Мекенчил катары деп баса айта алам. Ма бир акылдуу аял убагында айтты эле. Чакырып, табып аял болчу эң биринчилерден. Жаткан жер жайлуу болсун. Юра мону карачы, бир гезитке президентти эшекке мингизип коюптур. Президент биз шайлайбыз. Анан кандайдыр бир команда президентке жетишет, анан ар бирөө президент болгусу келет да, же премьер жок дегенде. Эми андай болбойт да, кайра анан немеге кирип, кайра эле талашып. Канча революция болду? Ар бир революция Кыргызстанды 10-15 жылга артка тартат. Жол тозмой. Бирөө топурак салганы баратат. Бирөөнүн үй баягы өз тагдыры чечилген атат. Жол тозу кандай акысы бар, мен түшүнбөйм. Ар бир адам өзүнүн иштеген жеринде биринчиден жакшы иштеп, биздин жер үчүн, мамлекет үчүн, эл үчүн иштеш керек да. Мен түшүнүгүм. Анан эле бир президент шайлап эле артынан кайра эле бирдеме эметип эле оппозиция кайра эле жазып, оппозиция болуш керек. Оппозиция болуш керек. Болгондо да өз чеги менен иштеш керек да. Азыр да бир интернет албетте керектүү нерсе, бирок анын жарымдан көбү бул абдан балит нерсе. Ал керек. Балит нерсе дегеним эми ошондой эле. Анын жакшысын эле алып, эгер мына мен 2 жолу уже окудум, канаттагы окумуштуулар изилдептир, келечекте келаткан эң чоң оору рактан да жаман, спидтен да жаман. Бул ошол гаджет. Интернет, бул электрон. Азыр эле көрүп атабыз. Мына ырыс кандай кинону тартты? Ырыс десем 2 ырыс бар да, Жомарт ага. Капкан деген. Ошо сотка турулу. Ушундайлар тарбия болуш керек да бул жерде. Рамзан Кадыров эми үчүн балдарына интернетти бербейт. Китеп окулбай калып атат. Көп нерсе оору болуп атат. Үйдөн эле байкап атам, аракет кылып атам да күрөшкөнгө. Анын ушул жерден каралайт. Фейк деген бар. Ал каралаганды фейкти деле билген киши билип коет экен. Мен ойлойм мындай да, бирөөнү каралап атабы? Анын жакшы көргөн достору же эмелери, кандай десем, жакшы адамдар да, алар ушундайга киришпейт, жазбайт. А тигин фейктерди жаза берет жаман деп. Ошону мен кандай десем, муну өзгөчө саясатта укмуштуу хакерлер болуш керек да. Ошонун баарын иретке келтириш керек да, бир сөз менен. А саясатта шайландыбы президент? Ошо президенттин эмеси менен иштеш керек. Биздин мамлекет, мен кандай бир сонун анекдотум бар, той алып барганда айтчу элем. Биз кыргыздар адаттагыдай эле Кудай жер бөлүштүргөндө кечигип калдык. Жер келсек, Кудай көрүп, жер жок калды.
Анан көрүп ошон үчүн Кудай да кыргызды карады, жакшы эл экен, жакшы калк экен, кой буларга өзүмө дачага калтырган участкамды берейинчи деп. Мына ошону дөпөлөш керек. Искөлдү сакташ керек, бардык жерлерди сакташ керек. Жумуш көп аябай. Анда мындан аркы суроолорубуз сөзүңүздө калет жок. Суроолорубузду биздин көрүүчүлөрүбүздөн келген суроолор менен айталы. Бул жерде биздин бир көрүүчүбүз жазып жибериптир. Юра байке, биз сизди абдан сыйлайбыз. Айрыкча ушу кыргыз элинин салтын, салт санасын бардыгын бийик көтөрүп келе жатканыңызга. Жакында эле бир тууган агаңыз ооруп, Россиядагы бир туугандарыңызга чалып, эмне кылалы, ушинтип ооруп калды, мен көп жылдан бери өзүм карап атам дегениңизде, ал агаңыз аны карылар үйүнө өткөрүш керек деген өз пикирин билдириптир. Анда сиз биз кыргыздар эч качан бир тууганыбызды, карыган ата энебизди карылар үйүнө өткөрбөйбүз деп жооп бериптирсиз. Ушунун чындыгы барбы дейт. Муну биз катышпыз да, Бексултан Жакиев. Анткени ал киши Раматылык Төлөмүш Акеев, Раматылык эң улуу менен байкем үчөө бир школдо окуган мектепте. Ошо 40-ында өзү ачкан Бексултан Жакиев. Анан радиодон айтып, ушу маалыматты айтты. Бул ушундай болгон чындыгына, бирок жакында эмес. Бул бир канча жыл өттү, бирок интернеттен мындай чыга берет, окубагандар окупчу. Ошон үчүн жазып атат. Мен тилекке каршы 2 байкемди, акыркы 2 байкемди 3 айдын ичинде жоготтум. Мен үчүн чоң жоготуу болду. Ал байкелерди да карашып, чоң жоготуу болду. Мен мына 2 жылга чукулдап калды. Эми өзүмө келип атам. Мен үчүн аябай оор нерсе болду. Албетте ал байкем Асел экөөбүз 14 жыл жашады. Анткени бул байкем эме болчу да, балбаң киши. Анан 2 аттын астында калдым, астар. Инвалид сыяктуу болуп калган, биз алып, биз бактык. Бул байкелериңизди сиз кадимкидей эле кыргыздын салт санасы менен мусулманча жерге бердиңизби, же өзүңүздүн эле? Тамакты балким башкача, бирок христианча койдум да. Ошондой кылып, Мен ойлойм, көптөр мени айтат, сиз намаз окуйсузбу, же кандай кылбайсызбы, артыкча бир азыркылар. Мен айтам, койгулачы чечектер. Мен мектепте директор түзүп, Кудай жок деген кез болгон да. Мен армиядан келип, мен 77-жылдан жылдан баштап Кудай деп келаткан кишимин. И азыр деле өзүмдүн керек болсо чыгарган келмемдерим бар. Кудай адамдын башында болуш керек. Мына кыргызда жараткан дейт, орустарда создатель дейт. Биздин мына орусча вселенная деп коет. Муну жалпы жөндөн алсак, бул көлдөгү пляжда бир эле кумдун немеси. Демек бизде албетте бири Кудайбы, Аллахпы, Богпу, кайсы вералардан. Атайын бу элдер балык болбош үчүн ушундай нерсе түзүлгөн. Ошондо да кандай бири-бирибизди эч бир Коранда же Библия же башка нерседе адамды өлтүр деген жери жок. Демек ошону түздөп ошону менен жашаш керек. Баарыбыз эле бир Кудайга ишенип. Бир Кудай. Мен ошондо бир кишини коюп атканда, музыкантпыз да, ойнатканбыз. Анан ойлондум, мен христианмын, бата кыламын, кылбайм. Анан асманды бир карап, бир аян келди. Келе со деп. Кудай бир да бар. Мына ушул жерден бата кылып, мен ушул жерден Кудайды бөлүштүрбөйм, оруспу, кыргызбы, эң биринчиден адам болушун керек экен да. Мусулманчылыкка ибадатыңызды көрсөттүңүз, Мен 2 Кудайга тейин ушу жалынам. Жакшы экен. Андан кийинки сурообуз сиздин бул жерде бир суроо келиптир. Мисалы үчүн сиз деген кыргыздардын арасында жүрүп дейт, ушу кыргыздардын бүт салт санасын билип бардыгын изучать этип дейт. Жерде орусча айттыр сизге. Сиз деген бара-бара кыргызга деле окшоп баратасыз дейт да. Бир караганда сиздин кашы көзүңүздүн каралыгы, сүйлөгөнүңүз, көз карашыңыз кыргызга окшоп кетет дейт. Биз дейт түштүктө өзбектердин арасында жашайбыз дейт. Ал жерде өзбектин көптүгүнө байланыштуу биздин да тилибиз бурулуп, кээ бир учурда биз да өзүбүз окшоп бараткансыйбыз дейт. Ага карабастан эмнегедир ушу оштуктар деген өзбектерге окшойсуңар деген нерсени басым жасайт. Кайсы эл менен чогуу жашасаң, алардын бир мындай салт санасына, жол жобосуна кирип калышың мүмкүн да дейт. Ушу сиз түндүк түштүк деген маселеге көз карашыңыз кандай дейт? Эми мен досторум билет, кесиптештерим өзгөчө. Мен түндүк түштүк эч качан
Бөлбөйм, эч качан бөлбөйм. Ушуну кээ бирде ушуну атактуу эле кишилер ушул маселени туура эмес кылат да. Кыргыздан өзүбүз, Кыргызстан кичинекейбиз, кичинекей эле калкыбыз бар. Кичинекей эле. Анан биз бөлүшсөк эмне болот? Кыргызда айтат го, бөлүнгөндү бөрүп жейт. Анан ушуну мен туура эмес көрөм. Аябай түштүк, түндүк бөлүштүргөн бул кыргыз үчүн бул душман элдер бөлүштүрсө аны душман деш керек. Ачык айтам, коркпойм. Анан жанагы окшоп кетет деген бул туура. Мен ошону көп ойлонуп жүргөм. Анан бир жолу таксиге түштүм, Корея экен да. Мен сиз кыргызга окшоп баратасыз депчи. Сиз деле алыс кеткен жоксуз дедим. Анан ошо киши өзүмө тартпай эле коеюн айтты. Кородо ит жашайбы? Бара-бара кожоюнга окшоп барат. Кандайдыр бир эме менен. Эл бир жашаса бири-бирине окшоп калат. Бул жаратылыштын бир кандай сыйкырдуу абдан чоң нерсе бар да. Бул мыйзам чегинде. Эмне жаман бекен? Интеграция болсо абдан жакшы да. Жаман улут жок, жаман адам бар дейт. Мен эмчүн ырдайлы менен калып калдым. Эң башында 2000-жылы баягы менде анда Америка, Турция, Кытай көп улуттар бар болчу, биздин дагы. Бир 10 күндөн кийин ушуну көп айтам да. Карап турсам, өзүм кечиккенди жаман көрөм. Бирок кээде кечип каласың, айла жок. Карасам, булар 10 күндөн кийин жолукканда тимеле бири-бирин кучакташып, өбүшүп. Биринчи опера балетте койду, өзүм режиссер койчу болдум. Концерт бүткөн ар бир номер баракелде өттү. Фурор болду. Анан концерттен кийин өзү бири-бирине кандай мамиле жасап, ушунчалык бүт улуттарчы кыргыз тили аркылуу. Ошондой жүрөгүм жылып, анткени мен кадыр түн тартып алышты да. Менден эки койгондон кийин. Кой бул керек экен дедим да, керек экен. Бул кыргыз тили аркылуу айтып атпайм, бүт улуттар биригип атат. Мисалы менде азыр 4 индус кетти Индияга, врачтар. Ма эмен жиберди WhatsApp'танчы. Индиялык достор менен отуруп, мен көлгө жалгыз келдим деп Ильястын ырын ырдап атат. Бары кол чап атат. Жер жүзүндө азыр ырдалып атат кыргыз тилде, жер жүзүндө. Бул дагы бир айтайын, мени мактаган жерим жок, анын кереги жок. Бул биздин долбоорду мактап атам. Бул керек нерсе. Анын үстүнө бул жер жүзүндө мындай долбоор жок. Эксклюзив. Андан кийинки сурообуз мына бул сиздин келиниңиз Жанетта жөнүндө экен. Негизи эле ошол чыгармачылык топту дейт, бир топ ушундай бир пикир келишпестиктер боло берет. Мисалы үчүн Айчүрөк менен Анжеликанын пикир келишпестиги дейт. Биз билгени Жанеттаны Жанетта кылып кыргызга тааныткан, чыгармачылыкка тарткан сиз элеңиз, сиздин үй бүлөңүз эле дейт. Жанеттадай ырдап, бирок эч жака чыга албай жүргөн кыздар канча. Бирок ал орто жолдо ичкен кудугуна түкүрүп койгондой болуп калды. Жеке пикириңиз дейт. Мен Жанетта боюнча жаман айткым келбейт. Мен неберелерим бар, ошол жакта бир туура эмес иш кылып атканы неберелерди алыстатып атат да. Уул келип атат. Туура эмес. Жанетта мен менен мамиле бузбай. Денис экөө ажырашты. Мен менен эмес да, мен неберелерим бар. Мен балдарга да биз азыр деле жардам берип атабыз, колдон келишинче. Мен анда чыгармакмын. Жардам бермекмин да. Дагы деле жардам бермексиз. Дагы эле жардам бермекмин. Анан өзү эле терс карап, башкача кылып мамиле калтырыш керек болчу. Негизи сиздин оюңуз калыс эле, балаңыз катары, келиниңиз катары мындай ортодо жакшы мамиле. Мен өз оюмду айтпайм азыр. Аны туура эмес болуп калат. Мейли анда буну биз сизден бир купуя сырыңыз катары калтырып коелу. Биз сөзүбүздүн аягында бир жакшы бир маанай менен бүтүрөлү. Мен бул нерсени көп жерде ар ким ар кандай айтып жүрөт. Сизди кесиптештериңиз, талантташтарыңыз чогуу иштеген ырчылар дайыма эле арасында бир акылдуу, эстүү, макал менен сүйлөгөн кыргыз жүрөт дегендей кабыл алып, анан үйүңүзгө барганда кээде бир таң калып, бул орус кимдин балдары деп сураган учурлар болот деп айтышат. Ошону бир кыскача элге айтып кетсеңиз. Бул анекдотко айланды, бирок болгон окуя. Көптөр Бокомбаевди айтып коюш керек. Мен Чоролордон кийин эле чыкты биздин топ. Анан мен көрүп калдым гастролду, кичинекей болсом да. Кандай кыйынчылык,
бекеринен айтпайт артист. Бир көргөн хан көргөндү көрөт, бир көргөн кулду көргөн көрөт. Даана сөз. Любой келген артист Россиядан бери мен тозуп алып, коюм жок болсо деле, балдар менен досмусен балдар менен чуркап, карызга кой алып, сыйлап, тамак берип, чай берчүбүз да дайым. Мындан бирөөнүн үйүндө, көпчүлүк менин үйүмдө болду. Андан көптөр келип, кыргыздын үйү экен деп жерге дастаркан салынган, борсоктор жайнаган. Бак кыргызча, эт, беш бармак баары кыргызча да. Анан концерттен кийин келгенде союз кезде кичине ичип алып келишет да. Анда сахнага да ичип чыккан күндөр болгон, элдер деле залда кичине кызуу болуп отурган күндөр болгон. Анан ошо кечинде концерттен кийин сыйлайт да. Сыйлап менин үйүмө келип тамак ичет. Анан муну эки тараптан болду да, ушундай окуя, эки жолу болду. Биринчиси бул Марат Албаев, раматлык. Ал эртең менен турду да башы ооруп. Анан Денис менен Майя кызым келди да, үйгө чыгырыпмын. Омой, бу орус балдар кайдан жүрөт депчи. Мен балдарым болсо жүрөбү, мен балдарым болсо депчи, мен кыргыздын үйүндө экен деп атпаймынбы депчи. Андай көп болгон окуялар. Көп болгон, мындан келди. Сизди эч кандай жогоруда сиз айткандай жаман уут болбойт, жаман адам болот дегендей, ошол кыргыздардын арасында кээ бир биздин кыргыздарга караганда ошо биздин салт санаабызды, сый-урматыбызды жакшы билип тосконуңуздун бул бир белгиси экен. Анда эмесе Юра мырза, мындан аркадагы иштериңизге ийгилик каалайбыз. Баары жакшы болсун. Чындыгында бүттүн кыргыз элине бүгүнкү күндө ошол дүйнө жүзүнө сиз деген кыргыз, ырдайлы кыргыз ырларын деп чет жактан келген иностранцтерди ырдатып, чет жактан келген меймандарды ырдатып, бүгүн кыргыздын ырларын дүйнө жүзүнө жайылтып жатасыз. Бул ишиңизге дагы көптөгөн ийгиликтерди каалайбыз, оорубаңыз, бар болуңуз. Сиз барда ырдайлы кыргыз ырларын темасы эч качан өчпөйт, ар дайым кылымдар бою жашай берет деген ниеттебиз. Рахмат, мен да ойлойм, мен жок болгон күндө да болот. Анда ойлонуп атам. Ушуну менен Маанилүү маегі соңуна чыкты. Бүгүн сиздерге Кыргыз Республикасынын эл артисти, кылым залкары сыйлыгынын ээси Юрий Бабков келип маек куруп берди. Берүүнү мен Үмүт Мукамбетова алып бардым. Кайрадан кездешкенче саламатта болуңуздар.